Адамдардын үрөйүн учурган кооптуу оорулардын бири кутурма. Бул оору адамдарга эмнелерден жана кандай жолдор менен жугары, оору белгилери жана ошондой эле башка нерселери тууралуу бүгүн Балыкчы шаарынын бардык мектептеринде атайын түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. 28 кутурма илдетине күрөшүү күнү деп эсептелген. Ошол күнгө карата Ысык-Көл облустук ыйгарым укуктуу өкүлүнүн жарыясы чыккан. 20 октябрга чейин бүткүл кутурма оорусуна каршы күрөшүү айлыгы деп жарыяланган. Ошого карата бардык жерде биз түшүндүрүштерин жүргүзүп жатабыз. Кутурма илдети бул аябай коркунучтуу дарт. Кутурма илдетине чалдыкса бул айыкпас оору, бирок алдын алууга болот. Шаар ичинде кутурманын жайылышы ит, мышыктардын санына жараша болот. Алардын саны көп болсо эпизоотия, аз болсо спорадикалык учурлар кездешет. Кутурма катталган территориялар эпизоотикалык очок, кооптуу пункт жана коркунучтуу зона деп бөлүнөт. Кутурма оорусу кайсыл учурда чыгат? Кутурма оорусу кутурган жаныбарлардан каап тиштеп алган кезде чыгат. Бул кутурма оорусун алып жүрүүчүлөр болуп, жапайы жаныбарлар эсептелет. Түлкү, карышкыр, сөлөсүн. Ошондой эле үй жаныбарларынан мышык, ит, ошондой эле келемиштер да болушу мүмкүн да. Ошол кутурма оорусун болтурбоо максатында адамды кайсыл убакта тиштеп алган учурда биринчи медициналык жардамга кайрылыш керек. Медициналык жардамга кайрылганда колду самындап, көбүртүп, жууп туруп, андан кийин медициналык жардамга барып кайрылат. Андан аркы иш чаралар жүргүзүлө баштайт. Эгерде эми капканына, жаракаттын оор түрүнө, жеңилине жараша жана белгилүү белгисиз ит болгонуна байланыштуу ар кандай иш чаралар жүргүзүлө баштайт. Кутурма менен күрөшүүдө жолбун, ээсиз иттерди, мышыктарды жок кылуу, ошондой эле үй жаныбарларын өз убагында ветеринария мекемелерине каттатып, бул ооруга каршы эмдеп туруу керек. Эгерде киши талаада жүргөндө же үйдө болсун, жаныбарлардан жапа чегип, кырсыкка учураса, ошол замат сөзсүз медициналык жардамга кайрылуусу зарыл. Балыкчы шаарында болгон мектептерди кыдырып, 9-10, 11 класстарга ушу кутурма боюнча лекция өтүп атабыз. Анткени бул кутурма боюнча кичине маалымат берип коюш керек экен. Ушу балдардын ушу лекция өтүп аткан убакта ушу балдардын талаптары катуу экен. Ушу кутурма кандай жугат, эмнеден жугат деген суроолорду берип атышат. Кутурмадан кандай сактансак болот деген суроолор да туулат экен. Кутурма эмне себептен болгондо ошо ит баласына жугат экен деп, жана ошо маалыматтарды ушу балдарга терең түшүндүрүп атабыз, ошону терең айтып атабыз. Ошон үчүн кутурма менен ооруп калбаш үчүн ушу итиңерди, мышыңарды ветеринарный врачтарга, адистерге көрсөтүп, антирабическая вакцина деген вакцинаны сайдырып койсоңор. Кутурманын негизги белгилери бул агрессивдүү болуусу, жарыктан качып караңгы жерге жашынуусу, тамак жебей калуусу же болбосо шилекейи агып арткы буттарынын начар кыймылдоосу оорунун белгилери болуп эсептелинет.